Ассаламу алейкум, урматтуу Чабан YouTube каналын көрүүчүлөр. Жалпыңыздар Чабан аккаунтынан ысык салам деп сиздерге бүгүнкү Чаткал жергесиндеги дагы бир жакшы бир айыл жериндеги жашоо тууралуу видеобузду баштайбыз. Бүгүнкү тема кандай десеңиздер, Чаткал жергесинде улак кандай өтөт. Ошол темада бүгүн сиздерге кыскача бир баяндама кылып бермекчибиз. Андыктан бул каналга билесиздер, кандай тартылса ошондой болушунча натуралный жөнөкөй кылып жүктөң аракет кылабыз го. Кеттик анда эмесе. Бүгүн атайын бир улак чакабыздын үйүнө келдик. Ошол жерден сиздерге кыскача бир бул жакта улак кандай өтөт, анан сорундар кандай болот, атты кантип тапташат, ошол тууралуу кыскача бир баяндама кылып берели. Бисмилла деп эле кирип кете берели. Тоолордун арасына курчалган айылдын арасындабыз бүгүн. Ассаламу алейкум. Салам, калайсыз эке? Жакшы, десолта жакшы. Питилчканы таап коеюн эке, ушу үйүн жакшы кылыш үчүн. Биринчи эле өзүңүздү бир тааныштыра кетсеңиз. Атыңызды айтсаңыз. Мен атым Нурумбек. Баштерек айылынан болом. Баштерек. 1973 болом. Ушул жерде. Ушул жерде чоңойгон. Жашоо кандай болуп атат бул жерде? Жашоо Кудайга шүгүр жакшы бар. Так маалыматка билбедим, бирок деңиз деңгээлинен жогорубу? Жанакы тоолуу аймакка кирет экен бул жер, а? Ооба. Ошого Тоолуу аймакка кирет. Жашоо шарт кыштын күнү кандай болот? Жакында кыш келет. Даярдыктар жакшыбы деген. Жашоо шарт эми бизге кандай десем, көнүп калган үчүн жашоо шарт жакшы бизге. Туулуп өскөн жериң жагат, жакшы шарты. Бирок кышы катаал да. Катаалыраак. Кар көп жаайт. Кыш убакыты узакка созулат. Нурдин дедиңиз атыңыз? Нурумбек. Нурумбек эке. Анан сиз Нурумбек акам бул ушу Чаткал жергесиндеги эң бир мындай улак чапкан палондордун бири экен. Атайын акам тандап бүгүн келип, ушул жерден сиздерге бир улак тууралуу маек кылалы деп атабыз. Биринчи эле ошол кандай шартта ат карайт, андан кийин улактар кайсы убакта болот, ошол тууралуу өзүнүн оозунан бир угалы. Жумуш үстүндө кете берели экен да. Келиңиз жүрүңүз. Жүргүлө. Бул аткана жанакы неме да? Атайын атка деп салгансызбы же буяка мал салда киргизесизби? Мал салдар киргизем. Негизинен, а? Негизинен баары деле малдар ушул жакта турат, ушул сарайда. Кой, баарын киргизе бересиздер. Кара мал деле, койлор деле ушул сарайда турат баары. Ат да ушул жакта турат. Анда бисмилла деп акам атын көрөлү биринчи эле. Ат тууралуу маекти аягында Кудай кааласа көрсөңүз өтө кызык болот деген ойдомун. Азыр эми кирип алчы берсеңиз болот эми. Бисмилла деп кирип кана жаныбар Мустанг түстүрчү. Кличка Мустанг, ака? Мустанг. Мустанг, жакшы. Азыр багууда окшойт мунуңуз. Ооба, багууда турат азыр. Качан бастыра баштайсыз эми? Буйруза эми мына жумуштан келдим, чыгарып суутуп баштайм. Суутуп баштайсыз. Канча ай багууда турду дегендей? Багууда жайы менен багууда турду да, почти минилген жок. Жайы менен минилген жок. Өзүнүн ушул постоянно жеген жемин жеп турду ушул жерде, чөп жемин. Мен жокто ушу жубайым карайт. Үйдө келчеңиз. Сиздин жоктугуңузду билдирбейт. Ана бисмилла деп алчы көрөлү. Эми калган баянды эми сыртта кыла берели. Мустанг жанар, машалла. Муну чапчып интип толдорду оюп тешип коет да. Анан ошого асыңкы бутунан тушап коем, эки бутунан. Тушап койгонсуз. Толдорду сындырып чапчый бергенден тушап коем, мына тушоосун чечип, сыртка алып чыкканда чечесиз. Сыртка алып чыкканда чечем. Жакшы. Жүгөнү салып болбосам ойноп. Салыңыз багыда турган болсо Мустанг жаныбар. Кана келчи Мустанг. Машалла. Кличканы ким койгон? Өзүңүз койгонсузбу? Өзүм койгон Мустанг деп. Негизи башында аты башка болчу да. Анан бул айылда улакчы балдар да жактыра бербеди. Атын тынчы жогураак ат да. Бисмилла. Анан мен тынчы жок деп койдум эле атын. Тынчы жок, жакшы. Тынчы жок. Баса бериз. Алдыга. Биз сиздин артыңызда басалы. Тынчы жок деп койгон болчумун. Анан бул улакчы балдарга жага бербеди алат. Анан Мустанг өтүп кеттиңиз. Анан кийин жакшы. Ана ойносунчу, бисмилла. Мустанг туугандар. Мустанг. О, жашы кандай болуп калды ака?
Бул Мустангдын жашы 2 азый. Эки ас, я? Быйыл 2 азый болду да. Жанакы үйүрү кандай, улактары? Бул чынын айтканда үйүргө коюлу элек. Үйгө коюлу элек. Үйүргө башы коюлган жок. А Улакка чабылып атыр. улакка чабылып Улакка атыр. чабылат. Жакшы. Теке, торпок, кудай кааласа. Жакшы, теке торпокко тек айрык жем бизде жогору жакта. Ушул биздин айылдарда 3 айылда теке улак чабабыз постоянно. Ошо теке улак чапкан үчүн ошо текеге жакшы чуркап атыр да. Жакшы. Азыр Машалла. айылдагы бир 5 ат болсо жакшы улакка чуркаган. Ошолордун бирөөсү ушул. Ушул. Сизге кантип келип калды эми? Ушунун бир өмүр баянын кайлып кетели? Бул мага келгенин айта турган болсом, таласка барып, тайында сатып келгем өзүм муну. Мал базардан же атайын? Мал базардан эле сатып алып келгем. Тай болчу ал убакта. Жакшы. Ошо боюнча сиздин колуңузда. Алып келип ошол бойдон өзүм карап атам. Өзүм карап, өзүм багып, бүт сырын суuтканда өзүм суутам. Ал азыр багылып турганга жөн турбайт да. Ошого жөн турбай атат. Бу канча ай? Ай, машалла, машалла. Бу канча айым бастырасыз эми? 1 ай, 20 күн. Эми жакшы суутуш үчүн 1 ай, 1 ай таң ашырып, бастырып асастан. Ana şu 1 ay içi suutam жакшылап. Анан улакка даяр болгондо анан улакка чабабыз. Аттын кароосу кандай болот бул жактачы? Небересиздер беде же мен байкашым боюнча бул жака келгенде көп эле экспарсетти сөз кылды да. Ушул экспарсет бересиздерби же түнү чөп салып коебуз дегендер да болуп калат экен. Кандай кылып карайсыз? Ошол тууралуу айтсаңыз. Эми кандай муну караганда ошол чөбүн беребиз. Чөбү эми бизде негизи сиз айтмакчы эспарсеп да, жанагы беде деле боло берет. Бизде эспарсеп деле беде деле берип карай беребиз. Мен эми негизи ошондой карайм да. Экспарсет бересиз бул. Экспарсеп беде болсо беде деле бериле берет. Басымды бөлүп бирок экспарсет. Ооба, басымды бөлүп экспарсеп беребиз. Мындай таасир берүү жагында кандай болот ал экспарсет бедеге караганда? Эми бизде суутуп чабып атырык. Жакшы эле, бизге андай деле эмес жок. Ат эми багууга караганда багып, ушу жемин, чөбүн убагында берип, суун убагында берип, малына карап туруш керек. Анан ушу суутканда да таза суутканга аракет кылыш керек да. Андай эт бүйрөк же семиз чабып койсоң бузулуп калышы, кыйналып калат да. Жем жагында кандай кыласыз? Жем жагында ушул тайынан баштап эле берип келатым. Будай беребиз. Будай бересиз. Будай арпа. Будай сууткан маалдачы? Сууткан маалда деле арпа будай берилип чабып атат. Ошол менен. Кээ бирлер будай ысык болуп кетет деп коет. Аларга кандай карайсыз? Кетет ар биз Кудайга шүгүр кандай будай арпа берип чабып атыр. Ошолор менен. Ошолор менен ушу тайынан баштап жем жеп келатыр. Эми ал убакта азыраак жечү. Азыр 4 килограмм жем жейт. Ошол 4 килограмм жемди постоянно жеп келатыр да бул. Күнүнө бир мал жейт. Только кечкисин гана берем. Улак маалында кандай кыласыз? Улак маалында ошол улак бизде күзүндө эми башталат. Мисалы күз келип калды. Күздө азыр улак тойлор башталган. Кайсы айдан баштап? Мисалы биякта кар октябрдан калың түшөт. Эми октябрларда кар азыраак болот бизде. Ошол убакта тойлор болот. Ылдый айылдарда ошо Чаткал өрөөнүндө. Аш берүү деген нерсе барбы эке? Бар. Аш берүү ошо. Бизде деле бар. Аш бергенде деле байге болуп калат. Улак эми көбүнчө аш бергендерде байге чабышат да көбүнчөчү. Көбүнчө байге чабып. Байгеси кандай жана жарыш болуп калат. Ат жарышта. Аламан улак азыраак болуп калат. Кандай болуп калат ушунда? Аламан улак бизде негизи көп эле болот. Бирок могу биздин 3 айылдагы Коргон сай ылдый айыл бар, анан биз башык терек. Жогору жакта Чакмак суу айыл бар, 3 айыл. Будан ылдый жагы торпок чабышат да көбүнчө. Торпок чабышат. Килограмм торпок. Килограмм канчага чейин болот мисалы? Торпоктуку. Торпоктуку 80. Сиздердики бул жакта текелер? Бизде бул жакта эми могу республикада чапкандай бир 30 килограмм эмес, бизде анан бир аз жеңилирээк болот. 20-25 килограмм болот да ушундай.
Кыштын күнү токтотосуздар улак Кыштын чапканда. күнү ооба кар оор жаап, кар калың болуп калганда аттар да чуркалып калат. Ошондо токтойт, кар калың жаап койгондо. Анан жазга Ошо мал менен жазга чейин багат. Аттар киргизип багышат. Анан жазда дагы жаз келгенде жерлер карайып баштаганда суу түшүп, дагы бир сыйра улак чабасыздар. жазда дагы Анан болот, бир жок дегенде бир 4-5 жолу чабасың, анан үйүргө кой бергенге чейинчи. Анан кийин аттардын баары үйүргө кое беришет, жайлоого айдашат. Анан колдо баккандар ушинтип калат. Кургак чөп менен багабыз анан. ошо менен Жай менен кургак чөп жейт. эң чоң сорун эмне болот биякта? Бул жакта эң чоң сорундар автомашина. Автоунаа, анан ушу токулуу аттар, анан ушул Кошумча майда чүйдө сорундар болот. жандыктар кетет, кой, эчки ушундай. Анан сорундар ушул акчалай сорундар. Акчалай. Устаңктын бир алдыңкы сорундарынан биринен айтып бериң. Бир сорундан. Былтыр күзүндө болчу. Күзүндө ушул жогорку айылда, Чакмак суу айылында той беришкен. Атылдар. Ошолордун эмесинде акыркы алдыга тайга чыштаганда, тайга чыгарган. Улактарда эреже барбы? Сорун алыш үчүн эгер кокус бир жаңылыштык болуп калса, четтетүү эрежелери бар ооба. Мындай канча күнгө же айга жылга четтетесиздерби? Жок, андай эмелер жок. Болгондо жанагы ушул сорундарды алып келип таштаган жерде бизге мындай талпак деп коет го эми. Ошондойго таштайт да эми, ал жанагы мындай чапканда. Наркы баш, берки баш кылып кое аласыздар. Жок, калаган жерин аламан улакта барып алып келип таштай бересиң. Калаган жерин алып чыгат. Канча ат болсо баары кире берет, ошол жагы. Канча ат болсо баары кире берет. Күчтүүлөрү алып чыгып таштай берет, аты жакшылар алып келип таштайт ал убакта. Ошондо эми бизде чоң эмелерде 2 камчы деп эме кылып коюп атыр. Ошо талпактан эми таштаганда ашып кетет да, күү менен келет аттар кап чуркап. Ошондо эми негизи мындай чапканда бир эле камчы кылып эсептейт. Бир камчыга жетпей калса уже ал жарабайт. Белгиленген жерге. Ашып кетет же жетпей калышы мүмкүн. Ошондо сорундары берилбейт, кайра алып барып таштайт. Анан кайра башынан алып чыгыш керек. Кайра башынан. Тайгазан деле чабабыз бизде. Тайгазан деле бар, тайгазан чабабыз. Ошол кадимки эле республикада чабылгандай. Өзүнүн эле улуттук оюн да бул деген. Тиек деген нерсе бар сиздерде? Тиек деген бар, ушу торпоктурду эме кылышат да. Торпокто жанагы пайдаланып жипке салып деген нерселер. Камчы салышып чабат. Азыр кандай болуп атат ошолор? Жок болоюн деп атабы же? Торпок чапкан жерде бар ал нерселерчи. Анан бизде текеде жок андай нерсе. Текеде колдонбойт го. Негизи текеде жеңил да. Ошол тиек салгандарга кандай, мисалы бир чара аларга да? Эми аларга ошол убагында ызылдап кала бересиң аны. Болду. Анын кээ бир жерлерде ошол байгелерин бербейт. Сен ушундай тиек менен алып келиңер же болбосо жипке салып келдиңер деп, анда байгелерин бербей коет. Бербей коет десеңиз. Ата кесип деген нерсе бар да. Сиз кантип келип калгансыз? Мен өзү негизи атам өзү өтө ушу жылкыга жакшы караган адам болгон. Өзүнүн аттары көп болгон убагында биз жаш болгонбуз, ошол жаш убакта ошол атам эми ал убакта биз деген жаш болгондо анча деле баалабайт элек бул аттардычы. Ар бирибиздин бирден атыбыз болгон. Адам ырмактуу ошо берген ар бирибизге бул сенин атың деп. Ар бирибиз карайбыз, улакка чабабыз. Ошо жаш кезден эле чабып баштагам мен ушу 9-10 класстардан чабып ушу үйрөнгөнбүз улуулардан, жакшы чапкандар анан мындай чап, андай чапты үйрөтөт, мындай бас такымга дейт. Бекен бас дейт, атты башкарганды бил дейт. Эми азыркы убакта жана адамдарда көп да жылкы байкушта башка чабат да кээ бирлеричи. Эми төрөлө кылып атыр, биздин улуттук оюнда чапкандарга да жаза берип атыр го. Ооба, берип атыр. Негизи чаппаш керек десеңиз. Жазамам, эми кайда айт го. Ошолордун баары тыйра да. Ошолдон бери чабып келе атабыз. Ортодо ушул бир 13-14 жыл шаарга жашап калып, ошолдон чаппай калдым, мен шаарда чаппайт элем. Чапкан убагыңызда канча жыл болуп калат? Азыр канча жаштасыз? Чапкан канча жыл чабып каласыз да? Эми арада жанагы 10 жылды алып койгондо.
Азыр 51демин да. 51десиз. 52 толом эми ноябрда. Ошол жаш кезде чабып жүргөм. Арада 10 жыл тыныбы. Ошо арада 10 жыл гана тынуу. Калган убакта өзгөртүксүз келет атасыз. Азыр ошол келгенден бери бирок бул аттын жокто чаппай жүрдүм да көпкө чейинчи. Эми мындай туугандарымдын аттарын чабып калам, акейлерим, үпөлөрүмдүн аттарын чабып калам. Анан кийин негизи ушул аттап келгенден бери кайра улакчы болуп кетип атырмын мен. Кайра кетип атасыз. Эми мурда фундамент болгон болсо түп тамырсыз улантып кетесиз да. Эми аракет кылып атырмын мен деле азыр жаштар менен аралашып чабып калам. Жаштар менен азыр эми жаштар күчтүү балдар көп да. Бар. Балдар көп, булакты жакшы чапкан балдар бар. Жаштар өсүп атыры. Эми айылда атын атап берсең деле жакшы чапкан балдар бар да, бир 4-5 балдар бар. Чыгып келе жаткан. Республикалык деңгээлде чапканга жараган жакшы балдар бар да. Мисалы атын атай кетсем Талант деген бала бар, Нурлис деген. Ал жакшы чабат. Жерде бир акелерибиз бар, Бейшен палбан деп коебуз. Анын баласы Акынал деген баласы бар, ал да жакшы чабат. Майрамбек деген ал бир 35терге чыгып калды, бирок убагында алар да кат чапкан, азыр деле чабат алар дечи. Ошол балдар менен ошол уюштуруучулар бар эми чынын айтканда бердечи, дагы ушул улак дегенде өздөрү аттарын жүктөп барышып, жардам кылат. Кайсыл жерде болсо, мисалы центрде болсо центрге канчага алып барышат. Кайсыл жерде ошол жерге өздөрүнүн жардамдарын көрсөтүшүп, техникаларын камсыз кылып, айырга эми чөп алып барыш керек, жемин алып барыш керек, ошондой сыяктуу нерселердин баарын колго алгандар бар. Токсонбай бул жерден ошондой болуп мисалы азыр эми Кыргызстан жара 5-5 өнүгүп атат го, республика жок деңгээлде ошол жака чейин көтөрүлгөн. Ай машалла, мына Мустанктын ордуна тура албай атканын көрүп атасыздар. Бир азда миңизелдетип, бирок кайра минбей эле коюш деп себеби бул туруп жаздан бери кургас да. Ооба, кургак чөп жеп туруу. Ошого азыр минбей эле ушуну байлап эле тарталы дедик. Анан ошо республикалык деңгээлге көтөрүлгөн жаштардан бар, мисалы ошо 5-5ке азырынча ал жака чейин көтөрүлө элекпи? 5-5 кандай өнүгүп атат бул чаткал жергесинде негизи? Бизде негизи ушул жогорку 3 айылда мыкты чаба турган балдар бар өзү негизичи. Анан спонсор колдоо жок болуп атабы? Балким ошондой болуп аткан чыгар. Жакшы бир колдоо болбой аткан чыгар, же акча жагынан, финанс жагынан жакшы каражат болбой атса керек. Балким бирок балдарды терип чыгарып эми негизи машыгат ошол балдар деле. Негизи республикада чапкандардын түрүнүрөөк болгонун көрсөм, суктанасың да. Кандай түрүнүрөөк болушат. Анан негизи улакты мындай бой узун, анан күчтүү балдар чабат да негизичи. Анан жанагы орустар айтмакчы коркоктор хоккей ойнобойт деген сыяктуу биздин деле улакты жүрөктүүлөр чабат да негизичи. Корксоң улакчы боло албайсың деп айтат да көбүчү. Эгер ат чапканда, улак чапканда корко турган болсоң, сенен жакшы улакчы чыкпайт дешет да негизинен. Улакта жүргөн мында травма, Кудай сактасын го негизи деген жер. Алган учурларыңыз болгонбу? Болгон. Эми могу деле ушул улактан болгон ушул. Улактан себеби колдор чыгат, колдор Кудай сактасын, колдорумда травма, сынык болгон эмес. Аттар тепкен болгон, нервин жыртат тепкен, кичине мында азыр эле тырык болуп калган. Ушул жерге тепкен убактар болот. Жыгылганда кайрылып кеткен, буттары кайрып кеткен болот, артка кайрып кетет. Эми травма көп болот негизичи, абайлап чабыш керек. Бирок ошого карабастан кайтып атасыз. Бул ошондо кандай азарт болуп калабы, жем? Чынын айтканда азарт да бул. Улак дегенде барышың керек да, жумуштун баары калат, улакты көздөй жүрөсүң. Барып ойноп качып кеткизесиз. Барып атың жок болсо деле ошол жерде кызыгып көрүп турасың да, эми ким кандай чабып атыры, жаштар кандай өсүп атыры, келечек жакшы жаштар. Келечек жакшы. Кудай кааласа. Эми бизде бир ушундай эме болуп калды го, бир каргаш болуп бирөө кайтыш болуп кетти го. Чаткалдан, бияктан. Жок. Негизи 5-5те десең. 5-5те. Эми ал тууралуу айтканда, эми биздин улуттук оюн болгондон кийин аркага жол жок негизичи. Эми талпага деп биз демеге чаба албайбыз. Антейинде биякта казак туугандарыбыз туру. Анан биздики төрө болгон болчу. Эми только биз тай казан менен гана кетебиз да. Ошону гана өркүндөтүп, мындай алдыга жылышыбыз керек. жоолордун жаналарын өзгөртүп, мындай адамга травма келбей турган, бир аны эми башында турган Көкбөр федерациядагылар карап аткан чыгар эми, карап калмаса керек, ай машалла. Ошолор өзгөртүп киргизет. Анан
болуп турган Өзгөртүп ооба, өзгөртүп чачпаш керек. Ооба, кече велосипедин азыр болуп атса керек ушу. Орнунда болот деп аткан. Жакшы, Аллага шүгүр. Өнүгүүдү гана ушу каалайбыз да биз. Кыргыз элибизде ушу жаш улакчылар, мыкты улакчылар чыгып, ушу Кыргыздын желбирегин желбиретип, ушу мыкты улакчылар чыкса, сыймык да бул ушу кыргыздар. Ну, аке ушул эгер мен бара бересиздер торпок текеге дагы. Ушул эле. Бу зымго бу. Аркага айылып кетпейби? Жок, эми торпокко барганда мен балдар өздөрүнүн немелерин торпокко барганда балдар өздөрүнүн эрлерин токушуп алат, Жакшылар. жакшыларын токушат, бекем бышыгы эрлерди. Бирок сиз ушу менен ура бересиз. Кире беребиз. Эми ал Кудайдын эмесин көрөбүз да. Буйрук насип кылган болсо. Эгери жазда алган боюнча турат дейт. Ушунун артында мына эмнеси болот? Бул деген бөктөрүн чектеп коет, эми бөктөрүп коесуң. Бул эңилгенде негизи бут ушулга келип берге согончок такалып турат да, мындай. Каягына эңилсең ушул жака согончогуң келип такалат бул жергечи. Үзөңгү менен. Бул өзгөчөлүгү. Чаткалдагы өзгөчөлүк көрүп атасыздар. Ушу зым менен эле. Нурмун айке, кыскача маалымат берген үчүн сизге рахмат. Көп адамды көндүрө албайбыз, бирок сиз бир звонок кылганда эле макул берейин дедиңиз. Дайыма ден соолукта үй бүлөңүз менен бактылуу аман болуңуз. Ушу Чаткал жериндеги мыкты улакчылардын катарын толуктап жүрө бериңиз, аке. Рахмат, силерге да чоң рахмат. Алла ыраазы болсун силерден да. Ишиңерде ийгилик болсун ар дайым. Ар дайым силерде өнүгүү боло берсин. Рахмат. Жакшы нерселерге жетише бергиле, Аллахым өзү колдосун. Рахмат, чоң рахмат, ден соолукта болуңуз. Рахмат силерге.